Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институтунун аппарат жетекчиси Аскат Азарбеков жумуш сапары менен Чаткал районуна келди. Ал райондук мамлекеттик администрациясында райондук жетекчилик жана район тургундары менен жолукту. Жолугушууда район тургундары акыйкатчыга райондун ар кайсы мекемелеринде жарандарга болуп жаткан акыйкатсыз мамиле тууралуу кайрылып, жарандардын укуктары жана мыйзамдары тарабынан корголуусуна байланышкан суроолорду беришти. Аскат Азарбеков кайрылууларга жооп берип, райондогу жетекчиликке жана мекеме ишканаларынын жетекчилерине айтылган маселелер боюнча чукул чараларды көрүп, укуктары бузулган жарандардын маселелерин жеринде чечүүгө чакырды. Айрым олуттуу маселелерди карап чыгып, кат түрүндө жооп берип, оң жагына чечилүүсүнө жардам берерин билдирди. Ал жергиликтүү жарандардын кайрылууларынан улам райондогу тоо кен ишканаларында жумуш берүүгө байланышкан укук бузуулар болуп жаткандыгын айтып, бул тармактагы абалды өз көзү менен көрүү үчүн айрым тоо кен ишканаларына барарын айтты. Акыйкатчыга кайрылган жарандардын айрымдары райондогу укук коргоо органдарына да бир топ даттанууларын билдиришти. Аскат Азарбеков кайрылгандардын маселелерин жогорку тийиштүү жактар менен биргеликте карап чыгып, оң жагына чечилүүсү боюнча иш алып барарын билдирди. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын буйругу менен ошо жана ошо датский институт деген бар. Ошо Европол бирикменин колдоосу менен азыркы учурда ошо укук кербени аттуу иш-чара өтүп келе жатат. Бул Кыргызстан боюнча 44 райондо жана шаарларыбызда адам укуктары жана эркиндиктери боюнча кеңири маалымат. Биринчиден, экинчиден жарандардын элеттеги элдин укуктук сабаттуулугун жогорулатуу жана ошол эле учурда эң негизги максатыбыз бул ушу жерлерден, элеттерден жарандар менен түзмө-түз байланышып, алардан арыздарын алып, ошол алынган арыздарды жеке контролго алып, жетекчилик тарабынан ошол арыздарды жыйынтыктоо иштерди алып баруу болуп эсептелинет. Бул биринчиден. Экинчиден, мынакей Жалал Ата областы боюнча ушу биздин топ иштеп келатат азыркы учурда. Мынакей эң башы Токтоолдон баштадык, Каракөлгө келдик, Аксайга келдик, Ала Букага келдик. Мына бүгүн азыр Чаткалда турабыз. Чынында элде адам укуктарынын бузулушу Жалал Ата областы боюнча абдан көп экен. Буну ачык айтышыбыз керек жана бунун үстүнөн иш алып барышыбыз керек. Бул биринчиден область жетекчилиги тарабынан диккат көңүл бурулуш керек. Эң негизгиси акимчиликтер тарабынан жана тийиштүү мамлекеттик жана муниципалдык органдар тарабынан көңүл бурулбаса, бул маселелер көп жылдан бери уланып келатыптыр. Буну биз ачык айта алабыз. Анткени үчүн мынакей жер маселеси, кадастрлардын туура эмес иштеп жаткандыгына байланыштуу, айыл өкмөттөрдүн туура эмес токтом чыгарып бергендигине байланыштуу элдер бири-бири менен жер талашып атышат. Мынакей айта кете турган болсок, андан сырткары мынакей кайрылма маселелер, жанагы Жалал Ата областында Өзбекстанга чектеш жерлерден келген биздин кыргыз кайрылман статусуна ээ болгон жарандарыбыз, алар бардыгы мынакей ушу 10 жыл, 15 жылдап документтерин ала албай келе турган учурлар бар экен. Андан сырткары айта турган болсок, ушу укук коргоо органдары тарабынан РОУДларда, ИВСтеринде ушу убактылуу кармоочу жайлары тийиштүү стандарттарга жооп бербейт экен. Андан сырткары айта турган болсок, мынакей көчө эле ушу Ала Бука райондук больницасын ала турган болсок, ал жерде мынакей фонд түзүп алышып, ушу дарылоончулардан акча алышат экен мыйзамсыз түрдө. Эми көп акча болбосо да ушу мыйзам бузууга барып атышыптыр. Элдердин жарандардын укуктары ошол жактан бузулуп атыптыр. Санитардык нормаларга жана тийиштүү азыркы стандарттарга жооп бербей жаткан учурлар бар экен. Булардын үстүнөн иш алып барыш керек. Мынакей Чаткалга келсек, Чаткалда ушу Алтын кенде иштеген биздин жарандардын эмгекке болгон укуктары түздөн-түз ушу биздин мыйзамдарга ылайык келбеген, одоно бузулган учурлар аныкталып отурат. Анткени үчүн 18-19 саат иштетип коюп, ушундай бир элдерге кыянаттык мамиле жасалып аткан фактыларды азыр айтышты. Муну биз далилдешибиз керек жана ушунун үстүнөн иш алып барышыбыз керек. 14-15-теринде биз жалалап аткарабыз. Ошондой кез ушул фактылардын баардыгын коюп берип, укук коргоо органдарына, андан сырткары ушу область жетекчилигине ушул тармактарда болуп жаткан көйгөйлөрдү чечүү сунуштарыбызды берип, анан ошол чечүүгө мөөнөт берип, ошол аткарылышын камсыздашын биз талап кылат элек.